Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Сабактар устулантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтүлүүчү маселебиз жиндерден тосулуучу, коргонуучу жолдор, куралдар. Ошол маселеде бир чоң бир маселеге жеткенбиз. Бул шайтандын ишине каршы иш кылуу. Ушул анын жакшы көргөн нерсесине каршы иш кылуу менен шайтандан тосулуу, шайтандан коргонуу. Ошол иштерге биз келгенбиз. Мурунку сабакта оң кол менен жеп ичүү маселесине келгенбиз. Түш оогондо бир аз уктап алуу, али коюлуу эле деп коет, ушул маселени токтогонбуз. Жана эгер бир суусундук иче турган болсоң, идиштен ошону бир уртам кылбай, 3 уртамга бөлүп, баягы идиштин ичинде дем албай ичүү маселесине да келгенбиз. Бүгүн дагы бир ошо шайтанга каршы бир иш кылуу. Бул күн тийип турган жана көлөкөнүн ортосуна отурбаш керек. Мисалы үчүн, бир бактын бир нерсенин көлөкөсү боло турган болсо, ошо бир жерге көлөкө тийип турат, бир тарабында күн болот. Күн тийип турат. Ушунун бир жагың ошол күнгө чыгып турат, бир жагың көлөкөдө болушу бул жакшы эмес. Бул ошо тыйылган нерселерден. Себеп дегенде имам Ахмад, имам Аль-Мунзирилер риваят кылган хадисте айтылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күн менен күн тийген жана көлөкөнүн ортосуна отуруштан тыйган дейт. Жана айткан дейт, бул шайтандын отурушу деген. Шайтан ушундай акыбалда отурат. Буга түшүнүктөрдү берген алымдар албетте. Ибн Касир рахимахуллах айткан, бунун себеби дейт. Себеп дегенде, эгерде ушундай акыбалда отурсаң, күнгө жарымы чыгып турса, жарымы көрүнбөй калат, көлөкөдө болсо. Ушул акыбал жүздүн бир кониктигин жаратат. Мындайча айтканда, Аллах Таала кишини Куранда айтат, фи ахсани таквим дейт. Биз адамды чырайлуу, сулуу келбетте жаратканбыз дейт. Көп маклуктардан жаратылган нерселердин арасында адам баласы, эгер карап келсең, мындай симметрично, баары бирдей келген, жүзү сулуу келген зат болуп эсептелет. Эми эгерде ушул нерсеге ошол жанакындай акыбалда отура турган болсоң, жарымы көрүнүп, жарымы көрүнбөй, мындай алыстан эгер карасаң, бул бир мындай орусча айтканда уродливость калып келет. Ошон үчүн бул жакшы эмес. Себеп дегенде эмне үчүн? Себептен шайтандын өзүнүн жаратылышы уродливый болот, коник болот. Ошон үчүн шайтан бул нерсени жакшы көрөт. Ушундай отурушту. Жана биз шайтанды өзү негизи адам баласы көргөн эмес өз көзү менен. Бирок зээнде шайтан дегенде бир страшный, өтө мындай коркунучтуу, уродливый бир нерсе көрүнөт, элестетилет бизге. Бул жөн эле эмес. Себептен Аллах Таала биздин зээнибизге, биздин өзүбүздүн кабыл алуубузга ушул нерсени орнотуп койгон. Эгер биз көрбөгөн болсок дагы. Жана Куранда дагы бул нерсени кабар берген Аллах Таала. Куранда айтат: "Ва талуха кааннаху руусу шаятин" дейт. Баягы тозоктогу даракты кабар берип, заккум деген даракты. Ошол заккум, бул тозокто орнотулган дарак. Ошол заккум менен ошо тозокко түшкөн адамдар ошол нерсени жейт. Ошол дарактын сыпаттап Аллах Таала айтат, анын мөмөлөрү дейт, анын мөмөлөрү шайтандын баштарына окшош дейт. Шайтандын баштарына окшош дейт. Ошон үчүн шайтан дегенде биз дайыма бир сулуу бир затты түшүнбөйбүз, элестете албайбыз. Эң жаман нерсени элестетебиз. Ал эми периште десе, албетте зээнге бир сулуу бир зат келет. Ошон үчүн мисалы үчүн элдеги сөз бар. Сулуулугу периштеникинде экен деген сөз. Периштедей сулуу экен деп айтылат да.
себептен зейинде периште өтө сулуу бир зат болуп бизге элестетилет. Демек, бул дагы бир иш менен биз шайтанга каршы чыгып, ошону менен тосулат экенбиз. Бул ошо көлөкөдө жана күнгө отурбаш керек. Ошонун экөөнүн ортосуна деген сөз. Дагы бир пайдасы бар, алымдар айтат. Бул пайдасы медицина жактагы бир пайдасы. Адам баласынын физиологиясы негизги суук жана ысыктан турат. Эгерде ошондой бир акыбалда отура турган болсо, жарымы бир тарапта, жарымы бир тарапта, бул жанакы физиологиядагы мээр аралашып кетет. Анан бул ден соолукка зыян берет деген сөз. Себептен эгерде бир тарапта болсо, киши күндө отурса, бул мээр өз даражасында болот. Же суукта отурса, көлөкөдө отурса, бул дайыма өзүнүн даражасында болот. Ошол себептен бул ден соолукка дагы таасир эте турган бир пайдасы бар. Эгерде ошол бир тараптуу болуп жүрүш керек. Жана ушул жака дагы кирип кетет десек болот. Ар кандай, мисалы үчүн бүгүн мода негизинде кылынган нерселер. Кийимди ар кайсы өңдө кылышат. Мисалы үчүн бут кийим болсо, бирөөсүн сары, бирөөсүн кара кылышат. Бирөөсүн ак, бирөөсүн көк кылышат. Ошону бир мода деп шайтан өзү эмне кылат? Ошол нерсени коос көрсөтөт. Ошону жакшы көрсөтөт. Бирок эгер мындай таза зээн менен, акыл менен карай турган болсоң, бул акылдуу кишинин ишине жатпайт. Ошол себептен бул нерсени дагы ошол бир өңдөө, мисалы үчүн бир өңдөгү, кара өңдөгү бут кийим болсо же кара өңдөгү шым болсо, ошондой өңдөө болуш керек. Жарым жартылай эмес. Дагы бир ишти карап кетебиз. Ошо шайтан жакшы көргөн иштерден, ошого каршы ала турган бул ысраф кылуу, ысрапкерчилик. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астаиду билля ва ла тубадир табзира". Чектен чыгып ысраф кыла бербе дейт. Иннал мубадирина кану ихвана шаятин. Себеп дегенде ысрап корлор, ысрап кылуучулар шайтандын бир туугандары болот дейт. Ва кана шайтану ли роббихи кафура. Себеп дегенде шайтан өзүнүн роббусуна наашүгүр зат болот. Демек, наашүгүрлүккө алып келе турган шайтандын сыфатына алып келет бул нерсе. Ошон үчүн Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан, ысрап кор ким болот деген. Бул кимде ким акыйкаттан четке чыккан акыбалда акча сарптоочу деген. Мындайча айтканда, ар кандай жаман нерсеге акчасын ким сарптай турган болсо, туура эмес жерге, бул сөзсүз ысырапкорлор келет. Ал эми акыйкатка эгер сарптай турган болсо, бул негизи мал мүлктү Аллах Таала эмне үчүн берет? Эмне үчүн байлыкты Аллах Таала берет? Сен эч кимден муктаж болбостугуң үчүн. Сен бирөөдөн сурамжылабаш үчүн. Жана муктаждыгың өлчөмдө ошол бир нерселерди өзүңө алыш үчүн. Үй алыш үчүн, башыңды суук, ысыктан калкалай турган, оорулардан тосо турган. Бирок бул үй сен деген кабат үй сал деген сөз эмес да. Сен өзүңдүн муктаждыгың жараша бир кабат үй, бир канча бөлмө менен ошол өзүңө жана балдарыңа жетиштүү коноктошо турган деңгээлдеги үйүң болуш керек деген сөз. Кийим-кечек ошол сен ауратың жабыш үчүн, тамак аш чектен чыкпай курсаң тоюш үчүн. Ошунун баары эмне үчүн берилип атат? Сен Алла Таалага ал буйругандай кыйналбаган акыбалда ибадат кылып сыйыныш үчүн. Негизги максат ушунда. Эгерде ошондон тышкары сенде Аллах Таала эми өзүнүн жакшылыгы менен, мээри менен сага дагы көп берип аткан болсо, бул ошол нерсеге ар нерсени алып туруп, үйдөн үй, машинадан машина, кийимден кийим бир жакка барып, бул үчүн эмес. Ошол артыкча калган акчаны адамдардын көйгөйүн чечкенге, адамдардын машакаттарын чечкенге, адамдарга жардам бергенге, динге
жеңилдеткенге акыбалда ушул нерсеге, садакага, зекетке ушуга берилген. Сен аны чачууга эмес, ар кандай бер жака ар жака чачууга эмес, өзүңө жетер акыбалда колдонуп туруп, калган нерсе сеники эмес. Калган нерсени сен бериш керексиң, жардам бериш керексиң. Адамдардын көйгөйүн чечиш үчүн. Бөлөк тафсиринде дагы келет Мужахидтен, кимде ким мал мүлкүн эгерде акыйкатка деген сөз ошол динге, адамдардын көйгөйүн чечкенге, бүт мал мүлкүн корото турган болсо дагы анда ысырапкор болбойт дейт. Ал эми ошол эле убакта эгерде бир тыйынды дагы эгерде ушул жолдон бөлөккө корото турган болсо, өзүнүн каалоосуна корото турган болсо дейт, чектен чыккан акыбалда, кажеттен тышкары, анда бул бир тыйын болсо дагы анда ысырап болот дейт. Ошон үчүн Аллах Таала ысырапкорлорду шайтандардын бир тууганы деген. Себептегенде шайтан мал мүлүктү бейчеки коротконду жакшы көрөт адамдардын. Оорду жок, мал мүлүктү, байлыкты коротконду. Ошол жерге эле эмне кирип калат? Ошо тышкары, кажеттен тышкары бир мебель алуу, кийим кечек, ошо айтып кеткендей үй, мал мүлк, жер сер баары кирип кетет ушул жерге. Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анхумадан келген хадисте пайгамбарыбыз айтат: бир төшөк киши үчүн дейт, экинчиси аял үчүн, үчүнчүсү коногуна, төртүнчүсү шайтанга дейт. Ошон үчүн алымдар айткан, имам Навави айтат: кимде ким кажеттен тышкары акча корото турган болсо, бул бир гана мактаныш үчүн жана элдин көзү үчүн кылат дейт. Бул ошол дүнүйө нерселери менен оюн зоок кылуу дейт. Ошо шахватын ээрчүү дейт. Ошол сыпат менен ким сыпаттала турган болсо, албетте бул жемеленүүчү сыпат менен сыпатталат дейт. Ал эми ар бир жемеленүүчү сыпат шайтанга таандык дейт. Шайтандардан болуп калат дейт. Себептегенде ошол иши менен ошо тышкары көп нерсени алып, ошо тойбой эле чогултуп эле, моданын арсынан куркуп эле, үйдөн үй салып эле, машинадан машина, жерден жер, малдан мал алып эле, бул эмне дейт? Бул шайтанды ыраазы кыла турган иштерден дейт. Шайтан адамдан ушул нерсени күтөт. Жана ушул нерсеге шайтан өзү негизи азгырат. Жана ушул нерсени көзүнө сулуу кылып көрсөтүп берет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Зуйина лин-наси хуббу шахават" дейт. Шакабаттардын, каалоолордун жакшы көрүлүшү адамдарга кооздолуп берген дейт. Ким тараптан? Шайтан тараптан. Ошол аял болобу, мал мүлк болобу дейт, балдар болобу дейт, үй сүй, бизнес бүт бардыгы чектен чыгарылган акыбалда шайтан тарабынан костолуп берет дейт. Анан адам ошол нерсеге жабышат, куйт, ошол нерсени чогултат. Анан жашоосунун аягы ушул дүнүйөнүн бир кокчуларында жоголгон акыбалда өзүн табат дейт. Акыретке эч кандай даярдыгы жок. Эч кандай куржунунда, амал куржунунда бир да амалы жок. Ушул дүнүйөдөн өтүп кетет. Жана шайтан ошол нерсеге жардам берет. Ар кандай түрдө жардам берет. Ошол азгыруусу менен, ошол нерселерди жеңилдетип берүүсү менен. Ошол нерсеге шайтанга ушул жардамчы болот. Эмне менен? Шайтанга ошол эле учурда ушул иштери менен шайтанга жардамчы болот. Шайтанга ошол жата турган жер таап берет, жей турган тамак таап берет. Ошол ысырапкорчулугу менен. Жада калса ошон үчүн алымдар айтат: эгер төшөк салсаң, аны колтойтуп салбагыла дейт. Канча муктаж болсо, бир киши болсо бир кишилик кылып, эки киши болсо эки кишилик кылып, анан биягына 5 кишилик кылып турган бир киши жаткан болбойт. Себеп бул дем салууда, дем салуучулардын, ошол рукуя окуучулардын тажрыйбасынан келген. Шайтан келип жаныңа жатат. Эгер төшөк көбүрөөк салынып, ал төшөк ошол көп бөлүгүнө муктаждык жок болсо. Демек, ушул нерселерден биз алыс болуш керекпиз. Ысырап кылуудан эң негизгиси муктаждык деңгээлде
Биз Аллах Таала берген жакшылык менен колдонуш керекпиз. Жана калган нерсени Алла Тааланын жолунда адамдардын акыбалын, жашоосун жеңилдеткенге аракет кылыш керекпиз. Канча деген нанга жетпегендер бар. Канча деген үйгө жетпегендер бар. Канча деген ооруп аткандар бар. Ошолордун баарын көйгөйүн ким чече турган болсо, Аллах Таала ошол кишиге жакшылык каалагандардан болот. Эгер кимге Аллах жакшылык каалаган болсо, Аллах ошол пендесине бөлөк адамдардын көйгөйүн чечкенге мүмкүнчүлүк берип коет. Бул хадистерде келген нерсе. Ошол жерде токтоп турабыз. Жана адаттагы бүгүн өтүлүүчү дуабыз, үйрөнүүчү зикирибиз бул хадисте келет. Нуъман ибн Баширден Ибн Мажа, имам Ибн Мажа риwayat кылат. Нуъман ибн Баширден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна мимма тазкуруна мин жалалиллахи" Аллахты улуктай турган силердин эстөөчү зикир сөздөрүңөрдөн дейт. Бул ат-тасбих дейт, тасбих ва тахлил дейт, ва тахмид ва такбир. Төрт нерсе баарыбыз билебиз, зикирлерде келет. Кайсы? Субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Ошол бир сүйлөм түрүндө келет да биз негизи. Ошону зикир кылсаң болот, төртөөнү алып кетесиң. Анан пайгамбарыбыз айтат, ушул зикирлер дейт, Аллах Тааланын аршын мындайча айтканда тавап кылып, мындай тегеренип турат дейт. Көп зикирлер. Ошол жерге толгон акыбалда аршты айланып турат дейт. Жана ошол айланууда, айланып атканда жанакы арылардын үнү чыккандай чыгып турат дейт. Деп. Себеп баягы ошо тасбих, ошолордун баардыгы кайталануунун себебинен ошонун баардыгы баягы арылар зуулдагандай зуулдап турат дейт. Анан айтат, жана ошол эле учурда ошо ар бир тасбих ушу дүйнөдө ким айткан болсо, ошонун атын айтып турат дейт. Мен баланчанын зикиримин деп. Мен баланчанын субханаллах деп айтуусумун. Мен баланчанын альхамдулиллах деп айтуусумун деп ар бир айтып турат дейт. Анан пайгамбар айтат, силер эмне каалабайсыңарбы дейт. Ошол жерде силердин атыңар эстелип турушун дейт. Мындайча айтканда, малаул а'ла деп коет. Бийик даражада, бийик Аллах Тааланын салтанатында арзыбаган сендейдин аты ошол жерде айтылышын каалабайсыңбы дейт. Ошон үчүн зикир, Аллахты зикир кылуу, эстөө, жүрөк менен ошол корккон акыбалда, Аллахка үмүт эткен акыбалда кимде ким зикир кыла турган болсо, бунун фазилети аябай чоң, артыкчылыгы, пайдасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн тилдерди нымдаштыруучу, жүрөктөргө жан берүүчү зикирге чакырып атат, ушуну кылгыла деп. Шу хадисте Нуъман ибн Башир айтат, пайгамбарыбыз ошол силер эстөөчү, Аллахты улуктоочу сөздөрүңөрдөн эмне дейт? Тасбих дейт. Тасбих деген сөз бул субханаллах деген сөз, жана ошого окшош зикирлер кирет. Жана тахлил дейт. Тахлил деген ла илаха иллаллах деген Аллахты жаңгызуу келмеси. Тахмид деген альхамдулиллах, Аллахты мактоочу сөздөрдөн дейт. Жана Аллаху акбар деген бул эмне? Аллахты улуктоочу сөздөргө кирет, зикирлерге. Ушунун баардыгы эмне кылат дейт? Аршты айланып турат дейт. Аршты тынбай айланып турат дейт. Ким ошо айткан бүт зикирлердин баары. Жана ошол жана зуулдаган акыбалда жанакы арылар зуулдагандай ошол жерде зуулдап турушат дейт. Андан кийин ошол айткан кишинин атын ошол жерге эскерип турушат дейт. Ошол ар бир зикир. Ошол бийик даражада периштелердин, ошол Аллах Тааланын салтанатында ошол жерде бүт бардыгы ошо ар бирөөнүн атын эстеп турушат дейт. Ошон үчүн бул пайгамбарыбыз айтып атат, эмне каалабайсыңар ошол жерде ошо силердин атыңар эскерилип турушун дейт. Ушул зикирлерди көп айтууга Аллах Таала пайгамбарыбыз чакырып атат.
Эми тасбих деген эмне? Субханаллах деген Аллах Таалага ылайык нерсе, бардык ылайык эмес нерсенин баарын арулоо, Аллахтан жаман нерсенин баарын арулоо. Тахмид деген бул Аллахтын сыфатында, аттарында жана иш аракеттериндеги кемелдүүлүктү, бардык кемелдүүлүктү тастыктоо. Тахлил деген ла иляха иллаллах деген бул эмне? Бул ихлас, ихлас. Аллахты жаңгыздоо. Аллахты жаңгыздоо жана ширктен, ширк кылуучулардан жана ширктен кол жууш деп айтылат. Ал эми такбир, Аллаху акбар деген Аллахты улуктоо, Аллахка улуктукту тастыктоо жана Аллахтан дагы бийик зат бар деп билбестик. Ушунун баары, ошо зикирлер, 4 сөз бир сүйлөм катары келип атат. Ошунун баары камтуучу нерсе, демек Аллахты ылайык эмес нерседен арылуу жана Аллахты мактоо, кемел мактоо менен, жана Аллахты жаңгыздоо жана улуктоо. Жана бул жерде эмнеге далилат бар? Ошо Аллахтын сыйынуучулугу талап кылган бардык нерсени жалпы түрдө тастыктоо бар. Ошого далил бар деген сөз. Ушул сөздөрдө эгер кимде ким ой жүгүрткөн акыбалда айта турган болсо, Аллахты ошол сыйынуучулугунда бир гана Аллах сыйынууга татыктуу деген маанилер жатат. Ушул зикирлердин, ушул сөздөрдүн бөлөк дагы көп пайдалары бар. Аларды биз айтып кеткенбиз жана айтабыз. Канча деген ошол зикирлер, мисалы үчүн, пенденин күнөөлөрүн кечирилет. Жана ким айта турган болсо, бейиштен ал үчүн бак отургузулат. Ушунун пайдалары өтө чоң. Демек, бул зикирдин пайдаларынан көп айтууга чакырат. Пайгамбарыбыз ушул хадистин пайдасы көп. Субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла иляха иллаллаху валлаху акбар деп дайыма тилин ушул нерседен токтобой жүрүш керек. Тил чарчабаган нерсе. Сүйлөсө да чарчабайт, бейчеки сүйлөсө да, андан көрө тилди ушул Аллахты эстөө менен толтуруп, нымдаштырып жүрүш керекпиз. Жана жүрөккө ошонун негизинде, эгер айта берсек, ошонун негизинде жүрөккө биз азыгын берип, жүрөктү биз тирилтип, ага жашоо беребиз. Жана албетте ошол зикирдин ошол фазилети, артыкчылыгы, пайдасы бул пайгамбардын сөзүнөн далил болуп чыгып келип атат. Аллах Таала баарыбызга Аллахты дайым эстөөчүлөрдөн кылсын. Дайым эстөөчүлөрдөн. Ошонун негизинде акыркы сөзүбүздү ошо Аллахты жаңгыздоочу келмени берсин бизге. Ла иляха иллаллахты. Себеп дегенде эреже бар. Дайым айтып жүргөн нерсе, өлөрдүн астына дагы Аллах Таала ошол нерсени ырзык кылып берет. Эреже кандай? Ким кандай жашаса, ошондой өлөт. Ким кандай өлгөн болсо, ошондой тирилет. Ошондой тирилтилет. Ким күнүн кандай өткөргөн болсо, ошондой уктайт. Кандай уктаган болсо, ошондой эртең менен ойгонот. Демек, жашообузду Аллах Таалага багыштап, Аллахка ибадат кылууга, Аллахты эстөөгө, адамдарга жеңилдик берип, аларга жардам берүүгө жашообузду багышташ керекпиз. Ошол нерсени эки нерсе менен жетилет. Биз муну Аллах Тааладан дуа кылып сураш керекпиз. Аллахым, бизден жардамыңды эч үзбөгүн деп туруп, анан жана өзүбүз ушул нерсеге аракет кылыш керекпиз. Өзүбүздү мажбурлаган акыбалда жакшылыктарды кылдырыш керекпиз жана жамандыктан тыйылыш керекпиз. Жана Аллах Таала бизди шайтандардын, жиндердин азгырыктарынан, жамандыктарынан, зыяндарынан бизди сактасын. Жана пайгамбарыбыздын сүннөтүн ийизме-ийиз ээрчигендерден кылсын. Жана ушул сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.